Шевченко баарыбызга эле белгилүү болгон мушкер. Анын атаандашы Кетлин көпчүлүгүбүзгө белгисиз бойдон калууда. Саламатсыздарбы достор? Sport KG каналына куш келипсиздер. Бүгүнкү видео ролигибизде биз Валентина Шевченконун жакында боло турган беттеши жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Анын атаандашы ким? Жана ал кандай мушкер, деги эле кандай беттеш болот? Эгерде ушул суроолорго жооп алгыңыз келсе, видео ролигибизди аягына чейин көрүңүз. А биз болсо баштадык. Биз видеобузду UFC'нин жеңил салмактагы чемпиону, Пуля аттуу кайман аты менен белгилүү болгон Валентина Шевченко тууралуу айтып баштамакчыбыз. Азыркы салмакта Валентина өзүнүн атаандаштарын биринин артынан бирин жеңилүү ызасын тартырып жатат. Вакантный курду Ивана Энжейчик аттуу мушкерди жеңилүү ызасын тарттыруу менен утуп алат. Андан көп өтпөй Джессика Ай аттуу мушкерди оор нокаут менен жеңип алат. Шевченконун спорт жаатындагы жетишкендиктерине өтсөк, ал 11 жолку дүйнө чемпиону Майтай боюнча, 3 жолку дүйнө чемпиону кикбоксинг боюнча, 2 жолку дүйнө чемпиону ММА боюнча. Дүйнө жүзү боюнча кыз кишилер арасында эң мыкты тай боксер. Мастер спорта России, бокс жана дзюдо боюнча. Шевченко спорт менен гана чектелип калбайт. Ал бийлегенди жана атышканды жакшы көрөт. Азыркы учурда Шевченко өзүнүн курун коргоочу гана беттештерди өткөрүп жана аларга кызуу даярданып жатат. Я рассматриваю защищать пояс своей весовой категории. Это весовая категория моя. Мои ближайшие планы – это, конечно, реализовать себя на все 100% именно в моей весовой категории. Шевченко 21 беттеш өткөргөн, 18-ин жеңип, 3 жолу жеңилүү ызасын тартып калган. Кезекти Кетлин Чукагянга берсек, Кетлин Чукагян армяндан чыккан америкалык мушкер десек болот. UFC'ге 4 жыл мурун 7 беттешти катары менен утуп келген. Дүйнө жүзү боюнча эң мыкты промоушнде 8 беттеш өткөргөн, экөөсүнөн жеңилүү ызасын тарткан. 2 беттешинде тең калыстардын өз ара тартышуусу менен чечим чыгарылып калган. Кетлин Дженнифер Майяга каршы беттеш өткөрүп, аны жеңип, титулдук беттешке жолдомо алган. Анын артыкчылык жактары jiu-jitsu, кикбоксинг. Толугу менен 15 беттеш өткөргөн, 13-үн жеңген. Эми бул мушкерлердин тажрыйбасына өтсөк, ким кимден тажрыйбалуураак? Албетте, кандай жактан болбосун, Шевченко атаандашына караганда кыйла эле тажрыйбалуу. Бул жерде Кетлиндин Шевченкога карата эч кандай сөзү жок деп ойлойм. Кетлин. Эми Чукагян жөнүндө эмне дейбиз? Бул мушкердин Шевченкога карата болгон үстөмдүгү анын боюнун узундугу. Эми ким билет, мүмкүн мына ушул бир гана үстөмдүк Кетлинге жетиштүү болот. Кандай гана болбосун, жакын арада баарыбыз билип алабыз, өзүбүздүн мушкерге болсо ийгилик каалайбыз. Эгерде видео сиздерге жаккан болсо, каналга катталууну унутпаңыздар. Мен сиздер менен кийинки чыгарылышка чейин көрүшкөнчө коштошом, сак саламатта туруңуздар. Валентина Шевченко баарыбызга эле белгилүү болгон мушкер. Анын атаандашы Кетлин Чукагян көпчүгүбүз Валентина Шевченко менен Кетлин Чукагян. Достор, баягы атты айта албайт деп ойлоп